Кыз-сайкал Кабылова кимге жини келүүдө? Жашоолору өң болбой, бири-бирин түшүнбөй калыш үчүн кыз-сайкал менен Эрнис эки ажырым жолго түшүшкөн. Бирок ага карабай Ырчы айым жеке баракчасы аркылуу өзүнүн оюн билдирип келет. Ал эми 1-2 күн мурда кыз-сайкал өзүнүн жеке баракчасына пост жазып чыкты. Сени менен урушканыма эмес, таанышканыма өкүнөм деп билдирген. Анын катталуучулары: бул сөзүнө көпчүлүк сен да бактылуу болосуң, кызың бар, өкүнбө деген кеңештерин беришти. Маалымат блогу аргумент чекиткейчи. Мирбек Атабековдун жубайы жаңы унаа белекке алды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековдун жубайы Мерим Төлөпбергенге Кыргызстандагы Hyundai унаа маркасынын башкы борбору 2020-жылы чыккан жаңы унаа белек кылды. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн ага байланыштык. Жубайым Инстаграмдын активдүү колдонуучусу болгондуктан Түштүк Кореядан Hyundai компаниясынын жүзү болуу сунушу түштү. Менимче бул эки тарапка тең ыңгайлуу, пайдалуу келишим болду. Мерим эски Toyota үлгүсүндөгү унаасын берип, ордуна 2020-жылы чыккан Hyundai Santa Fe унаасын алды. Чындыгында мындай чоң белекти күткөн эмес элек, дейт Ырчы мырза Кубана, деп Барс Медиа жазып чыкты. Ырчы Омар жубайына унаа белек кылды. Кыргыз эстрада ырчысы Омар жубайы Дианага унаа белек кылды. Бул тууралуу ырчынын жубайы Инстаграм баракчасына маалымдаган. Кудайга шүгүр, менин биринчи унаам. Белек үчүн үй бүлөмө, жолдошума рахмат. Сиз эң мыктысыз, деп жазылат анда. Ал эми Омар баракчасынын сторис бөлүмүнө жубайын тулпарлуу болушу менен куттуктап, кут болсун деп жазган. Эске салсак, Омар менен Диана 2017-жылы 2-декабрда үйлөнүшкөн. 2019-жылы 13-февралда Аруке аттуу кыздуу болушкан. Маалымат блогу аргумент чекиткейчи.